Эгемендик майрамына өзгөчө маани берген дагы бир каарманыбыз Сапарбек Абдукаимов 25 жылдан бери Якутияда жашайт. Ал бул сапар майрамга карата үй бүлөсү менен Бишкек шаарына келген. Чет элдин тарбиясын көргөн балдарына кыргыздын каада салтын, үрп-адатын, мурасын жана улуттук баалуулуктарын үйрөтүп, аларга көз карандысыз өлкөсү менен жакындан тааныштыруу үчүн Атайын мамлекеттик тарых музейине алып келгенин айтат. Таанысын, билсин, тарыхын билсин деп анан булар балдарым тиякта жогорку окуу мектеп окуусун бүтүп, жогорку билим алып атат. Эми окууну бүткөн болсо ушул жерге келип, өз элине кызмат кылат деген ойдомун. Биздин улуу инсандар айткан экен, кыргыз элин жаратканда Кудай Таала пешенесин өбүп койгон деп айтат. Кыргыз элин жерин биз аябай жакшы көрөбүз, сыймыктанабыз элибиз менен. Жалпы элди бүгүнкү эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайбыз. Бишкектин борбордук аянтында болсо майрамдык маанай түш оо электеле башталды. Күндүн ысыгына карабай майрамдап жаткан шаардыктар көз карандысыз эгемен өлкөдө эркин жашап жатканына ыраазы. Өз кезегинде кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн казуусун, каруусун казык кылган, башын токмок кылган кыргыз элинин келечеги үчүн өз өмүрлөрүн тобокелдикке салган инсандардын сүрөттөрүн көрүп турабыз. Ушундан улам biz эгемендүүлүктү келечек муунга, урпактарга татыктуу аракетин көрүшүбүз керек. Эгемендиктин 31 жылдыгына карата Бишкек мэриясы уюштурган концерттик программа кечки саат 19:30да дал ушул Ала Тоо аянтында өтөт. Бардык шаар тургундары келсе болот. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.